Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кээ оролу ушунда. Ошо жылы бала 7-ге толуп 8-ге аяк баскан. Оголу кара дермантин портфель колго тийди. Боорунда калем салар, жамак чөнтөктүү, жылтыраган темир килти бар. Кулпунун тилин тээкке салса чырк этип бекип калат. Кыскасы, окуучунун кадимки портфели. Бирок балага кадимки эмес, укмуш көрүндү. Кээ ушул портфелден башталды. Китеп капты кыдырма дүкөндөн таятасы сатып берген. Бу жердегилер апталап деп коюшат. Тоодогу малчыларды тейлеген автолавка кээде Санташтын токойчуларына кайрылып калар эле. Кардон деп коет токойчулардын турган жерин. Ошол жерден коктуголотту өрдөп, кыргырдын тескей боорун таянып, ыңкы өскөн корук токой бар. Кардондо тургандар болгону 3-4 журт. Ошого карабай кээде соодасы кемчил болгондо апталап машине дүкөн токойчуларга кайрылып калат. Үч үйдүн ортосундагы жалгыз бала апталапты баарынан мурда көрөт. Келатат деп ал эшик терезелердин түбүнөн кыйкырып өтөт. Машине дүкөн келатат, апталап. Ысык көлдүн жакасынан башталган араба жол капчыгай өрдөп суу бойлоп отуруп ушул жерге келет. Өңгүл-дөңгүл сызма жолдо машиненин жүрүшү да оңой эмес. Капчыгайдын таманынан Караолдөөнүн белине чыккан чакты жантай боордо өлө талат. Анан токойчулардын короо жайына жеткенче эңкейиш апай бетте дикилдеп жүрүп отурат. Караолдөө жакын, жайкысын бала Кудайдын куттугүнү жүгүрүп чыгып көзгө дүрбү салат. Караолдөө деген челик бар. Айырдын таман алдындагы кара жолдон аттуусу, жөөсү, кыбыр эткендин баары алакан отундагыдай көрүнүп турат. А машинени айтпай эле кой. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата